Саламатсыздарбы кайрадан? Бүгүнкү 4-чү бөлүмүбүздүн темасы бул функциялар. Питондо функциялар эмне үчүн колдонулат, кайсыл учурда колдонулат, кантип колдонулат деген суроолорго чогуу жооп издеп көрөлү. Питондо функция аргументтерди киргизүү аркылуу кээ бир эсептөөлөрдү жасап, андан кийин натыйжаны же натыйжаларды берген кайра бир нече жолу колдонулган бир код, колдонулган бир блок, колдонулган бир көп саптан турган бир бөлүк деп айтсак болот экен. Функциянын резервдик def деген, define деген, бирдемени куруу деген, бирдемени жасоо деген сөздүн кыскартылган def деп башталат. Бул резервдик сөз болуп аталат. Анан ошол сөз менен баштап, анын артынан функциянын атын жазып, кашаларды ачабыз. Кашаларды ичинде кээде аргумент керек болуп калышы мүмкүн. Муну кийинки мисалдар менен кеңири маалымат беребиз. Функцияны чакырарда болсо, ошо функциянын аталышын эле жазып туруп, кайра каалаганча бир нече бөлүмдө кайра чакырып, ошол функциянын аткарган жумушун кайра колдонсок болот экен. Башка бир сөз менен айтканда, кээде ушундай бир учурлар болуп калат. Көп бир код жазганыбызда кээ бир бөлүмдөрү кайра кайталанып калышы мүмкүн. Же бир кандайдыр бир бөлүмдү башка бир маанилерди, башка сандарды колдонуп, иштетип, жыйынтык издеп калышыбыз мүмкүн. Ошол учурларда бир кичинекей бир блок жазып коебуз. Ошол блокту кайра көчүрүп отурбастан бизге керектүү болгон маалыматты кирип, кайра жыйынтыкты таап алсак болот бат эле. Бул жерде мынакей биринчи функция деп бир функция жасаптырбыз. Def деген сөз менен башталып турат, резервдик сөз менен. Андан кийин биздин функциябыздын аталышы каша менен, ичинде эч кандай бир аргумент жок бул жерде. Андан кийин сөзсүз кош чекит менен биздин функциянын блогун баштайбыз да, андан кийин керектүү болгон бүт жумушубузду жазып, кандай бир маалыматты чыгарыш керек же эсептеш керек болсо, ошол блоктун ичине жазабыз. А функциябызды чакырган учурда болсо, мынакей аталышын эле def деген сөз кереги жок. Функциябыздын аталышы, анан каша менен кошуп жибергенде бул жерге print салам. Эмне жаңылык деген ушул эки принттин жыйынтыгын көрсөтүп берет. Артынан кайра бир принт чыгарып, кайра бир жолу чакырганыбызда кайра эле ошол принттерибизди бул жерден кайталап бизге чыгарып берет деген сөз. Бул жерде биз 5 жолу принтти арка жазгандын ордуна функциябыздын ичиндеги принтти колдонуп чыгарып койдук деген эле сөз. Блок менен эгер айырмаланып көрсөтө турган болсок, мынакей бул define функциябыз, биринчи функциябыздын жашыл түстөгүсү, бул функциябыздын жалпы блогу, ичиндеги аткарылган жумуштары мынакей ак сызык менен белгиленип турат. Бул жердеги диаграммада деле ошол define дегенде функциябызды аткарып, жасап, бул жерден ичиндеги бөлүмдөрүн чыгарып берди. Кайра чакырганда ошол эле функциянын ичиндеги блогун бияктан көрсөтүп, кайра программабыз ошол эле жерден уланып кетет. Бул жерде бул функция эмес деген принтибизди чыгарып берет да, кайра чакырганыбызда кайра эле ошол функциябызга барат, ичинде кандай гана маалымат болбосун алып, бул жерге көрсөтүп, анан программабыздын жолун улантып кетет. Бул функциянын кандай иштегени жөнүндө кыскача маалымат. Анан функциянын түрлөрү жөнүндө бир аз сөз кылчу болсок, функциялар эки түргө бөлүнөт экен. Булардын биринчиси Python'дун бир бөлүгү катары камтылган функциялар. Мындайча айтканда, Python'дун өзүнүн ичиндеги даяр функциялар. Built-in functions деп аталат англисчесинде. Булар биз мынакей колдонуп жүргөн print функциясы. Бул деле негизи функция, кашасы бар. Ичинде кандайдыр бир маалымат койбойлу бизге жыйынтыгын көрсөтүп берет экрандан. Input деген бул кандайдыр бир маалыматты киргизүүнү бизден талап кылат. Киргенден кийин берилген өзгөрмөгө сактап берет. Type деген бул түр деген деп иштеген болчубуз чогуу. Бул биздин маалыматтын түрүн чыгарып берген. Бул бүтүн санбы же текстпи же башка маалыматпы, ошонун жыйынтыгын көрсөткөн. Float, integer, string деп дагы башка функциялар бар. Бир топ функциялар бар негизи. Бул эми биз буга чейин колдонуп жүргөн функцияларды мисал катары көрсөтүп атабыз. Ичине койгон ар бир текстибиз, ичине койгон ар бир саныбыз, ичине койгон ар бир маалыматтар, булар биздин аргументтер деп аталат. Экинчи түрдөгү функциябыз, булар өзүбүздүн жасап, атын коюп, ичинде кандай жумуш аткарарын өзүбүз белгилеп, андан кийин керектүү жерде, керектүү учурда чакырып колдонгон функцияларыбыз. Биз орнотулган функциялардын аталыштарын жаңы сакталган сөздөр катары карайбыз. Башкача айтканда, биз аларды өзгөрмө аттары катары эсептесек болот. Мисалы, өзгөрмөдө кандай деп өттүк элек, x 100 барабар 5 деп айткан болсок турабы,
компьютерибиздин эсинде сактап x деген өзгөрмөнү чакырганыбызда ушул маанини бизге кайтарып берген болчу. Функциялар деле ошол сыяктуу, бирок бул айырмасы жалгыз бир маалыматты сактабайт да, бизге толтура жумушта аткарып, кандайдыр бир эсептөөнү чыгарып, кандайдыр бир маалыматтарды киргизип эсептеп, ошонун баарын иштеп туруп бир жерге коюп сактап турат да, компьютерибиздин бир эсинде. Анан качан биз ушул жумушта кайра колдонушубуз керек болгондо, жалгыз гана биз функциябыздын аталышын чакырып коебуз. Анан керектүү болгон маалыматты берип коебуз. Анан ошол функциябыз келип иштеп жыйынтыкты кайра бизге көрсөтүп алып келип берет. Бул аябай ыңгайлуу, анан көп жерде колдоносуздар бул функцияларды. Эми мисалдар менен бир аз чечмелейли. Мынакей бул жерде x деген x, y, z деген 3 өзгөрмөбүз бар экен. Булардын ичинде өзүнчө бир маалыматтар камтылган, туурабы? 12, 2 жана 80 деген, бирок бул жерде көңүл бурушубуз керек болгон бир айырма бар. Эмне дейт? 80ди биз кош тырнакча менен белгилептирбиз. Бул деген эмне деген сөз? Бул жердеги өзгөрмөбүздүн сактаган мааниси бул сан эмес. Ооба, туура, биз сан катары көрө алабыз, бирок компьютер муну сан катары көрбөйт. Ошол кош тырнакчалардан улам бул текст катары түшүнөт. Бул аябай маанилүү. Эми бул жерде түшүнүктүү. 3 түрдүү өзгөрмөдө 3 башка маанибиз бар экен. Анан чоң деген бир өзгөрмөгө эмне кылып турабыз? Бул жерде max деген функцияны чакырып атабыз. Бул built-in function. Python'ун өзүнүн даяр функциясы. Анын ичинде 3 биздин мурда жасалган өзгөрмөлөрүбүздүн баарын салып турда, булар аргументтер. Анан ошолордун ичинен эң чоң санды таап туруп бизге чоңдун мааниси катары сактап берет. Жыйынтык катары эң чоң сан бул чоң деп бизге көрсөтүп бериш керек, туурабы? Бул жердеги программабыз ошол. Берилген 3 өзгөрмөдөгү маанилердин ичинен эң чоң санды таап бизге жыйынтык катары көрсөтүп бериш керек. Бирок программабызды иштетсек кандай жыйынтык алабыз? Кандай деп ойлойсуздар? 80 деп чыгабы, 12 деп чыгабы, же 2 деп чыгабы? Же таптакыр иштебей калышы мүмкүнбү? Жыйынтыгы төмөнкүчө болот. Бул жерде бир ката берет. Эмне дейт? Катабыздын түрү бул жерде эмне дейт? String менен integerди мен бири-бирине салыштыра албайм дейт. Экөөнүн ортосунда салыштырууга болбойт. Ошондуктан улам бул функциябыз бизге толук кандуу иш көрсөтүп жыйынтык берген жок. Туура иштетүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз бул жерде сөзсүз integer функциясын алабыз. Анан z'тин ичиндеги маанини коюп ичине айтып атабыз да. Жанагы z'тин ичиндеги маани бар эмес беле, сан. Ошону мага сан катары которуп бер. Эмне менен? Integer функциясы менен. Анан бул жерден чыккан жыйынтыкты каяка сактап атабыз? Z сан деген бир өзгөрмөгө. Анан чоңду чакырганыбызда, мынакей max функциясын чакырганыбызда x, y, z'тин ордуна z санды чакырып атабыз. Эмне? Бул жерде текст бар, бул жерде болсо сан бар. Ошол сандардын ичинен чоңун тандап туруп бизге жыйынтык катары чоңго сактап берет. Бул жерде экинчи бир катабыз бар болчу. Негизи эсиңерде болсо Python ар бир сапты бүткөндөн кийинки сапка уланып кеткен программа. Бул жерде бир ката чыкты да бизде, туурабы? Мынакей бул жерде биз ката чыкты. Ошондон улам бул жерде да бир экинчи катабыз бар, аны чыгарган жок. Эмне деген катабыз бар? Бул жерде integer болчу. Integer менен чоң деген integer алып атпайбызбы бул жерде? Анан текстке кошуп атабыз да бул жерде. Плюс дегенде ката чыгат болчу. Мурда баягы concatenation деп айттык. Өзгөрмөлөрдүн баягы эки түрдүү өзгөрмөнүн бири-бирине кошо албастыгыбызды үйрөнгөнбүз да. Ошондон улам бул жерде text сан деген бир кайра бир өзгөрмө кылып, биздин чоңдун маанисин string катары которуп бул жерге сактап алдык. Анан кийин эң чоң сан бул деп жыйынтык катары бизге 80 деген жыйынтыкты чыгарып бериш керек. Өзүбүздүн жасаган функцияларды куруу жана колдонуу деген темабыз эмне дейт? Мынакей бул жерде x деген 5ке барабар деген бир өзгөрмөбүз бар экен. Андан кийин printибиз бар экен, бир жөнөкөй салам деген сөз чыгарып берген. Андан кийин бир функциябыз бар экен. Биздин функцияда ичинде 2 функциядан салам, функция ушул жерде бүтөт деген 2 текстибиз бар экен. Андан кийин x-тин маанисин чыгарып берет. Андан кийин кандайсыздар дейт. Дагы бир printибиз. Андан кийин x-тин маанисин 2ге кошуп туруп, анан программа бүттү деп бул жерде x-тин жыйынтыгын көрсөтүп берип жатат. Жыйынтык катары иштеткенибизде мынакей. Байкап көрүңүз. Бул жака чейин келди.
x түшүнүктүү, макул, буну принт кылып берейин. Принт кылдык. Бул жерге келгенде айтат да, def менен жаңы бир функция алганда, макул, мен бир функция жасайт экенмин, ичиндеги бүт маалыматтарды эмне кылды? Биздин функция деген бир функциябыздын аталышы менен сактап турат бул жерде. Бирок колдонгон жокпуз. Андан кийин x'in маанисин принт кылып чыгарып сурап жатат бул жерде. 5 деп көрсөтүп бердик. Андан кийинки принтибиз чыкты. Кандайсыңар деп анда чыгарды. x'in маанисин өзгөрттүк бул жерде. Анан акыркы принтибиздин программа бүттү деп x'in маанисин сураганыбызда бул жерде эмне дейт программабыз? Программа бүттү, анан x'in мааниси 7 болуп сакталып калды деген сөз. Бул жерде мындай эскертип же бул жерде жаңы бир маалымат бар. Муну байкасаңыздар да керек. Бул жерде бир текстибиз бар, анан кийин артынан integer'ни кошуп атабыз. Экөө бир жерде мынакей. Текстибиз дагы бар, анан саныбыз да чыгып атат. Ката берген жок программа. Эмнеге? Анткени бул жердеги колдонулган операторубуз башкача. Мурда текст кошулган integer болгондо ката чыкмак. А бул жерде мынакей үтүр белгисин коюп турабыз. Үтүр белгиси бул эмне дейт? Print функциясын колдонордо биринчи маалымат бүттү, анан кийинки маалыматты койсоң болот деген сөз. Анын баардыгын бир сапка кошуп берет. Плюс менен үтүрдүн айырмасы ошол. Бул жерде эгер кошуу сандын мааниси болгондо анда ката бермек программабыз. Муну келерки сабакта да колдонуп калсаңыздар болот, унутпагыңыздар. Бирок бул жерде байкап турсак, эки функциябыздын ичиндеги эки принтибиз иштеген жок. Эмнеге? Анткени биз функциябызды жасап даярдап койдук, бирок чакырган жокпуз. Жана биздин функциянын ичинде эмне бар эле деп сураган жокпуз да. Аны колдонуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Аны колдонуш үчүн биз кодубузду бир аз өзгөртүшүбүз керек. Кантип? Бул жерде мынакей принт кылдык. Анан кийин кандайсыздар деп принт кылгандан кийин функциябызды чакырып атабыз могу жерде. Анан функциябызга кайра барат да, бул ичинде эмне бар эле? Ичиндеги бүт блоктун баардыгын алып бул жерге коет, андан кийин программабыз улантып кетет могу жерден. Ошондо жыйынтыгыбыз эмне болду? Жыйынтыгыбыз мынакей. Салам. Андан кийин x'in мааниси, кандайсыңар деп андан кийин артынан функциябыздын ичиндеги принттердин маанисин көрсөтүп, программабыз бүттү деп жыйынтыкты көрсөтүп берген учур. Бул жака чейин түшүнүктүү эле деп ойлойм, анткени көп деле татаал жери жок. Эми аргументтер жана параметрлер деген бир темабыз бар. Бул жерде экөөнүн айырмасы эмне? Аргументтер бул биз функциябызды чакырганда ичине колдонулган маанилер. Мисалы, максимум, max деген функциябызды колдонордо коюлган ичиндеги бүт сандарыбыз булар аргументтер. Же болбосо мына же болбосо принт кылып жатканда ичинде коюлган ар бир текстибиздин баардыгы бул аргументтер деп аталат. Аргументтерди функциябызды чакырганда колдонобуз. А параметрлер эмне деген сөз? Параметрлер булар функциянын жасалуу учурунда колдонулган өзгөрмөлөр деп айтсак болот. Мисалы, мурдагы функцияларыбызда эч кандай параметрибиз жок болчу, бул жерде til деген бир өзгөрмө бар экен. Бул эмне деген сөз? Бул функцияны колдонордо ушул өзгөрмөнү мен функциянын ичинде колдоном. Мен функцияны чакырганда ушул жерге коюлган ар бир маалыматты салыштырып көрөмүн деген сөз. Мынакей айтып атат, эгер til деген өзгөрмө эгер рус деген сөзгө барабар болсо, анда привет деп чыгарып бересиң. ing болсо hello дейсиң, французча болсо bonjour деп. Эгер такыр 3 тилге да дал келбеген башка бир маалымат болсо, анда саламатсызбы деген else шарты туура келет. Бул жерде мынакей чакырып турбуз. Саламдашуу деген функцияны чакырып атабыз. Биринчи English дегенде кайсыл чыгат? Жыйынтыгыбыз программабыз төмөнкүчө иштеп берет экен. Hello деген сөз биринчи чыгат. Эмнеге? Анткени English деген шартыбызга туура келип жатат. If'ке туура келген жок. Elif'ке туура келди. If, elif, else деген бул шарттарыбыз болчу. Ошол шарттарга жараша жыйынтык чыгарган. Бул мурдагы бөлүмүбүздүн темасы болчу. Унутпаган болсоңуздар. Андан кийинкисинде функциябыз чакырганда rus деген аргумент колдонуптур. Бул аргумент бул жака келгенде эмне болду? Биринчи шартка туура келгенден привет деген сөз чыкты. Мынакей hello чыкты, артынан привет. Анан 2023 деген бир маалымат коюп турбуз. Бул жерге салыштырып көрдү. Туура келген жок. Бул жака туура келген жок. Бул жерге да туура келген жок. Анан таптакыр туура келбегендигинен улам саламатсызбы деп бизге акыркы шартыбыздын жыйынтыгын көрсөтүп берген учур. Return деген бул
функцияда аябай көп кездешкен. Башка бир тилдерде, башка программалоо тилдеринде да аябай көп колдонулат бул return методу. Return деген негизи сөздүн мааниси бирдемени кайтарып берүү деген сөз да. Биз бул жерге print койсок деле болмок, бирок return дегенде бул жерде ачыктамасында эмне дейт? Көбүнчө функция дейт, өзүнүн аргументтерин алып, кээ бир эсептөөлөрдү жасайт. Бул жасап мисалдар менен көрдүк. Жана чакырып жаткан туюнтмадагы функциянын чакырылышынын мааниси катары биз бул жерде чакырганда бир кандайдыр бир туюнтма болушу мүмкүн, кандайдыр бир өзгөрмөгө барабар болушу мүмкүн турабы? Ошол жерге колдонула турган маани катары кайтарып берет да. Мындайча айтканда, бул жерде кандай гана сөз, кандай гана жыйынтык болбосун, бул жерге ошону коюп берет. Мынакей саламатсызбы дедик. Саламатсызбы? Артынан анан кийин бакыт деген сөз улантып кетет. Саламатсызбы? Кутман деген сөздү мынакей жыйынтык катары көрсөтүп алып келет. А бул жыйынтыкты алып келиш үчүн биз эмне кылат экенбиз? Return деген резервдик сөздү колдонот экенбиз. Бул return менен printtен кээде мындай айырмасын байкоо бат эле болбошу мүмкүн. Аны көптөгөн мындай мисалдар менен, көптөгөн мындай көнүгүүлөр жасап үйрөнүп, буюрса түшүнүп алсаңыздар болот. Андан кийинки темабыз бул бир нече параметрлерди колдонсок болот экен. Бир нече аргументтерди колдонсок болот экен. Функциянын аныктамасында бирден ашык параметрлерди аныктай алабыз. Мынакей бул жерде 2 сан деп a, b деген 2 параметрди коюп турбуз. Функцияны чакырганда жөн гана аргументтерди кошобуз, бүттү. Мынакей канча мынакей бул жерде функциябызга барабар кылдык. Анан аргументтерди койдук ичине. Бирок көңүл буруш керек болгон бир жери бар. Эмне дейт? Аргументтердин жана параметрлердин санына жана тартибине көңүл бурушубуз керек экен. Мисалы кээде аты, экинчиси фамилиясы деп 2 параметр койдуңуз, а бирок функциясы чакырарда аргументтерин алмаштырып койдуңуз. Мисалы биринчи очуктуга фамилиясын, анан экинчи жагына атын жазып койсоңуз, анда программа колдонордо ошол берилген аргумент боюнча кетет да. Ошон үчүн тартиби аябай маанилүү, анан кийин саны маанилүү. Мисалы үчүн бул жерге мен 3 сан жазып койгон болсом, программам иштебей калат. Айтат, бул жерде 3 маалымат берилиптир, бирок мен функцияны колдонгондо 2 эле маалымат көрсөтүлүп турат дейт. Или ошонун тетрисинче. Бул жерде 2 маалымат сурап турган учурда биз бирөөнү берип койсок, анда жетиштүү болбой калды деп, ката программабыз иштебей калышы мүмкүн. Бул жердеги мисалды чечмелесек, 2 сан деген 2 параметрди алат экен. Кошуу деген өзгөрмөгө экөөнүн кошулуусун коюп, return деп кайра кайтарып берип атат. А функцияны чакырганда айтып атабыз, x өзгөрмөсүнө функциядан кандай бир натыйжа келбесин, ошонун маанисин бул жерге коюп бер деп атабыз. Анан 20 менен 15ти коет, экөөнү кошот, кошо 30 болгон санды мааниси катары x'ке сактап берет. А print кылганыбызда x'ибиз 30 деп жыйынтык чыгарат. Бул жалпы функциялар жөнүндөгү бир аз берилген маалыматтар. Эми тапшырма катары эмне кылабыз? Биз буга чейинки жасап жүргөн парковка программабызды бир аз өзгөртөбүз да. Парковка төлөм деген функция жасайбыз. Ал функциянын ичинде 2 параметрибиз бар экен. Бирөөсү сааты, экинчиси акчасы деген. Бул функциябыздын ичинде мурдагы жуманын жасаган көнүгүүсүн аткарып бериш керек. Мындайча айтканда, мынакей 30 менен 30 деп өткөндө жазганбыз. 30 саат, 30 сом акчасы. Эгер 24 сааттан көп болгон болсо, ашыкча сааттардан эмне кылганбыз? 50% арзандатуу менен кошуп, бир аз жеңилдик берген болчубуз, туурабы? Негизи экөөнүн көбөйткөндө эмне болот? 900 болот, бирок биздин скидкабыз менен 6 сааттык скидкабыздын сааты бар. 810 сом деп жыйынтык чыгарып берди. Кайра эле ошол функцияны чыгарып атабыз, бирок башка бир аргументтер менен 4 саат туруптур, 25 сомдон эсептегенде 100 сом деп жыйынтык чыгарган бир программа жасап көрөлү. Дагы бир эскертме, тапшырмалардын жооптору ушул видеонун ылдыйкы жагынан тапсаңыздар болот. Анда эмесе кийинки сабакта дагы кайрадан жолукканга чейин тынч аман болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин.